Ошентип эми балама айына 1 миллион доллар эле бере турган болуп калдым. Кудайым ай, ал эмне жазаланганбы? Бул өтө аз акча. Анан ал кантип түшүнсүн? Ушинтип жазалап түшүндүрбөсө болбойт да. Сен 1 миллион доллар дедиңби? Айынабы? Ооба. Бул укмуш го. Бул укмуш аз акча го. Айтыңыздар, бүгүн эмне каалайсыздар? Месье, мага стейк мрамордуу малдын этинен гавю, шафран күрүчтөрү менен. Сонун тандоо. Мага лобстер, анан айтып коесузбу 24 караттык алтындын күкүмдөрүн чачып койсун. Айтканыңыздай болот. А мага королевский газды алмаз идишке салып келгиле. О, сэр, мен сизге эскертип кетишим керек. Алмаз идиш бир топ кымбат турат. Кымбат? Мен мындай сөздү билбейм. А сизгечи, сэр? Нени заказ берди бул? Алмаз идишиндеги тамак. Ал канчадан? 37 000 доллар. Билесиңерби, мен анда колго жасалган нанга майдын сүртүлгөн түрүндөгүсүн алам. Сэр, бул сиздерге шеф-повардан белек, столдун үстүндө турат. О, ушунчалык тезби? Мен ушуну жейм. Макул. Менин бүгүнкү кеч калуум боюнча кечирим сурайм. Менин рейсим бир аз кармалып калды. О, а эмне болду? Кыскасы, мен жеке самолетум менен бул жерге учуп келдим. Келип конгондо ачкычымды унутуп калыпмын. Анан кайра учуп бардым. Көрсө ачкычым чөнтөгүмдө экен. Анан самолетто кайра учуп келдим. А сен учуп жүргөндө кандай окуялар болгон? Экономдо учканды жек көрөм. Себеби эконом плюска бар отуруп бүткөнчө күтүп турасың. Ал эми ал жерде бизнес класс менен 15 сантиметрлик аралык. Сен азыр гана эконом дедиңби? Эконом? Сен жеке самолетуңда учпайсыңбы? Мен силерге жөн гана тамашалашып жатам. Менин авиакомпаниям бар. Мага сен эконом кылыш керек деп угулуп кетти. Жок, мен эч качан эконом кылбайм. Мен мындай сөздү билбейм. О, сонун. Мерси. Менин наным. Сиздин алмазыңыз, сэр. Тамагыңыз таттуу болсун. Мен тойдум. Биздин аукционго кош келипсиздер. Анда эмесе сейрек кездешүүчү сүрөттөн баштайбыз. Болгариялык жаш бала тарткан. Алгачкы баасы 100 000 доллар. 100 000 доллар? 100 000 деп ким айтат? 150 000 доллар. Жакшынакай галстукчан джентльмен 150 000 доллар деди. 200 000 деп ким айтат? 250 000 доллар. Сонун костюм шымчан жигит 250 000 доллар деди. 300 000 доллар. Пиджагы жарашпаган жигит 300 000 доллар деди. 300 000 1. 300 000 2. 300 000 долларга пианинонун алдында отурган эркек кишиге кетти. Шайтандыкы. Айымдар жана мырзалар, оюндун атын баарыбыз билебиз. Карталык рулетка. Ар дайым кыдай. Эмне болгон карталык рулетка? Баарыбыз картабызды аралаштырабыз, жеңүүчү шотту төлөйт. Демек силер картаны тандап анан ушунун баарына төлөйсүңөрбү? Туура. 80 000 канча болду? 90 000 доллар. Жана дагы чайвый дагы бар. Оба, мен кечирим сурайм, менин аябай көп картам бар. Мынаке. Так, баштайбыз. Жеңүүчүбүз, карабайбыз. Ал Starbucks'тан 4 долларлык белек карта Анвардын апасынан. Жок, бул апель. Бул менин франциялык досум. Биз Starbucks'тын ири акционерлери болобуз. Анан белек картанын дизайнын ойлоп жатканбыз. Анткени биз байбыз. Мен эми 4 долларды угуп, Мен мындай сөздү билбейм. буну сизге кайтарам, сэр. Рахмат. Сиздин картаңыз? Менин чыныгы картамбы? Макул, аны азыр берем. Бул жакта менин көп акчам бар. Анда эмесе жеңүүчүбүз? Ал Рина. Кудайга шүгүр. Анда кеттикпи? Менин шопурум 5 мүнөттөн кийин келем деди. Андыктан
Men özümdün paltomdu unutup kalıpmın. Sen үйüңө тамактын калдыктарын алып баратасыңбы? Tamaqtın kaldıkları? Men mınday sözdü bilmeyim.